Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga meyrimli, Allah Taalaga çeksiz mактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Сиздер менен бүгүнкү сөз кыла турган темабыз сыноо туурасында болмокчу. Сыноо бул араб тилиндеги бала, иптила, ихтибар маанисинен алынган. Бул деген ошол сыноодун дегенди түшүнүрөт деп айттык. Анан бул сыноо жакшылык менен да болот, жамандык менен да болот. Жамандыкка гана чектелип калбайт. Көбүбүз кайсы бир адамдын башына бир кыйынчылык келип кала турган болсо, же болбосо бир жамандык келип кала турган болсо, Кудай сактасын, биз ошону гана сыноо деп айтабыз. Баланча сабыр кыл, бул Алла Тааланын сыноосу болот деп, сыноосу болуп атат деп айтабыз. Бирок ошол учурда эле кайсы бир адамдын башына, кайсы бир адамга Кудай Таалам жакшылык бере турган болсо, неамат бере турган болсо, байлык бийлик бере турган болсо, биз аны сыноо деп, сыноо катарында көрбөйбүз да. Бирок бул деле сыноо болуп эсептелет. Ошол сыноо маанисин ачыктоо максатта сиздер менен бүгүн сөз кылмакчыбыз. Сыноо жакшылык менен, жамандык менен болот, жыргалчылык менен болот, кыйынчылык менен болот дегенибизге Кур'ан-ы Каримден далил катары алып келе турган болсок, Алла Таала өзүнүн ыйык Кур'ан-ы Каримде Анбия сүрөсүндө мындай деп айтып атат: "Астаизу билла ва наблукум биш-шарри вал хайри фитна ва илейна туржаун." Биз силерди жамандык менен, жакшылык менен дагы сынайбыз, силер бизге кайтып келесиңер дейт. Башка бир аятта Алла Таала Араб сүрөсүнүн аятында мындай деп айтып атат: "Ва балавнахум бил хасанати вас сайиат." Биз аларга жакшылыктарды берип дагы, жамандыктарды берип дагы сынап көрдүк дейт. Түшүнүңүздөрбү? Демек, ушундан ала турган болсок, демек сыноо жамандыкка гана чектелбейт экен. Жакшылык менен дагы болот экен. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн ыйык куттуу хадисинде мындай деп айтат: "Ажабан ли амрил муъмини" дейт. Демек, муъмин адамдын иши кандай таң калыштуу дейт. "Инна амраху куллаху хайрун лаху." Анын кылган ишинин бардыгы ал үчүн жакшы болот дейт. Жакшылык болот дейт. "Валайса залика ли ахадин илля лил муъмини." Мындай жакшылык, мындай өзгөчөлүк бул мусулман адамга, ыймандуу адамга гана берилген экен. Айтып атат, кандайча бул жакшылык берилген деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улап сөзүн улап баяндап берип атат. "Ин асабату сарро шакаро факана хайран лаху" дейт. Эгерде башына кандай бир неме Кудай Тааламдын тараптан бул момун адамга жыргалчылык, бейпилчилик келе турган болсо, ага эмне айтат? Шүгүр айтат дейт. Ошол шүгүр айткандыгы ал үчүн жакшы дейт. Ал үчүн жакшы деген мааниси эмне болот? Шүгүр айта турган болсо, Кудай Таалам ал адамга эмне болот? Сооп берет дейт. "Ва ин асабату дарро", эгерде мунун башына кандайдыр бир кыйынчылык келе турган болсо, соборо дейт. Мусулман адам эмне кылат дейт? Сабырдуулук кылат дейт. "Факана хайран лаху", бул дагы ал үчүн жакшы дейт. Сабырдуулуктун соогун алат дейт. "Иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб." Алла Таала Кур'ан-ы Каримде да айтат: "Сабырдуулар булар Кудай Таалам аларга соопторун кемитпестен берет" дейт. Анан дагы кийинки маселе, биз көбүбүз эле сабырдуулук кылыш керек, же болбосо шүгүр айтыш керек дегенде, шүгүрдү сөзгө гана чектеп коебуз да. Бирок шүгүрдүүлүк, сабыр айтуу, Кудай Таалага шүгүр кылуу бул сөзү менен гана болбойт. Сөзү менен айтып кое турган болсок, бул жетишсиз болуп калат. Толук болуш үчүн эмне кылыш керек? Ага амал менен кылышыбыз керек. Амал менен шүгүр кылышыбыз керек, амал менен сабырдуулук кылышыбыз керек. Амал менен шүгүр кылышыбыз керек дегенин мааниси, Кудай Таалам кайсы бир адамга, кайсы бир пендесине жакшылык бир неаматты ыралап бере турган болсо, ошол неаматын башка бирөөлөргө сарпташ керек Алла жолунда. Башка бирөөлөргө бериш керек Алла ыраазылыгы үчүн. Эми шүгүр неме амал менен сабыр кылуу деген мааниси кандай дей турган болсок, Кудай Таалам кайсы бир неме пендесинин башына кыйынчылык бере турган болсо, Кудайым өзү сактасын. Эгер бере турган болсо, анда эмне кылыш керек экен ал? Кудай Тааламдын тагдырына ыраазы болуш керек экен. Кудай Тааламдын тагдырына ыраазы болуш керек экен. Кийинки маселе, эми биз айттык да, демек бул хадистен ала турган болсок, мусулман адам сабыр кыла турган болсо, ага да жакшы болот, шүгүр айта турган болсо, ага да жакшы болот деп айттык да. Неамат келгенде шүгүр айтса, ага дагы жакшылык алат. Эгер кыйынчылык келгенде сабырдык кыла турган болсо, ага дагы жакшылык алат деп айттык. Эми бул жакта мондай деген маселе бар. Кыйынчылыкка сабыр кылган адамдын сообу көбүрөкпү, же болбосо неаматка, жакшылык берилген неаматка шүгүр айткан адамдын сообу көбүрөкпү дегенде, бул маселеде алымдар эки пикирде экен.
кээ биркилер айтат, сабырдуу болгон адамга көбүрөөк сооп берилет. Эмне үчүн дегенде анткени лианна саваб ала кадрил машакка дейт. Демек сооп бул машакатка жараша болот дейт, кыйынчылыкка жараша болот дейт. Бул сабырдуулук кылган адам, башына кыйынчылык келип сабырдуулук кылган адам эмне кылып атат? Башынан кыйынчылыкты өткөрүп атат дагы, анан ошого жараша сообун көбүрөөк алыш керек деп айтышат да, бир пикирдеги алымдар. Ал эми экинчи пикирдеги алымдар боло турган болсо, жок, ошол Кудай Тааламдын берген неаматына шүгүр кылган адамдын сообу көбүрөөк дейт. Эмне үчүн дегенде, бул айтып атпайбызбы, неаматтын ичинде бир нече нерселер кирет. Мисалы үчүн байлык, бийликти ала турган болсо, кайсы бир адамда Кудай Таалам байлык, бийлик бере турган болсо, бул байлык, бийлик бул адамдын табиятында бар нерсе. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Ва хутиратул анфусу шух". Кудай Таалам бул тафсир маанисинде айтып атат. Алла Таала бул Кудай Таалам адам баласынын табиятында шух дегенин мааниси шиддатул бухл дегенди түшүндүрөт. Өтө катуу сараң болуу деген нерсе дейт. Кудай Таалам инсандын табиятына өтө катуу сараңдык деген табиятты жаратып койгон дейт. Демек мал мүлк бериле турган болсо, инсан баласы, адам баласы эмне кылат экен? Өтө ошондой сараңдуулук кылат экен. Бирок эгерде мусулман адам ошо Кудай Тааламдын берген неаматына шүгүр кылып, башка бирөөлөргө сарптап, Алла жолуна сарптай турган болсо, Алла ыраазылык үчүн, жетем үчүн сарптай турган болсо, анда бул ошол Кудай Тааламдын бунун табиятына жаратып койгон нерсесине, башкача айтканда өзүнүн табиятындагы бар нерсесине карама-каршы иш кылган болот дейт. Адам баласынын өзүнүн табиятына каршы чыгуусу бул өтө кыйын иштерден болуп эсептелет дейт да. Ошондуктан Кудай Тааламдын берген неаматына шүгүр келтирүү бул ар бир адамдын колунан келе бербейт дейт. Ал кимдердин гана колунан келет дейт? Байлык, дүйнө колунда болуп жүрөгүнө кирбеген адамдардын гана колунан келет дейт да. Кудай Таалам баардыгыбызды ошондой инсандардан болуштукту насип кылсын. Анан дагы кийинки ушуга байланыштуу тийиштүү маселе, биз айттык да, сыноо эки түрдө болот деп айттык. Кээде жакшылык менен болот, кээде жамандык менен болот деп айттык. Кээ бирки адамдар мисалы үчүн такыба болушу мүмкүн, Кудай Таалама таат ибадат кылып жүрүшү мүмкүн, кээ бирки адамдар күнөөкөр болушу мүмкүн. Адам күнөөкөр боло турган болсо, сөзсүз аны кыйынчылык менен сынайт деген нерсе жок. Адам эгер Кудай Таалага таат ибадат кыла турган болсо, сөзсүз аны жакшылык менен сынайт деген нерсе жок, түшүнүк жок. Түшүнүктүрбү? Демек, бул дегени Кудай Тааламдын каалоосуна коюлган нерсе. Кудай Таалам кээ бирки адамдарга кааласа күнөөкөр болсо деле аларга эмне кыла берет? Аларга жакшылыкты ыралап неаматтарды бере берет. Бирок ал дагы сыноо катары болот да. Кээ бирки адамдарга мисалы үчүн таат ибадат кылса деле, таат ибадат кылса, Кудай Тааламдын буйруктарын аткарып жүрсө деле, ага башына кыйынчылык келиши мүмкүн. Керек болсо, пайгамбарлар ашадун наси балаан. Эң көп кыйынчылыктарга, баштарына эң көп оор кыйынчылыктары келген адамдар, булар кимдер болуп атат? Пайгамбарлар болуп атат. Болбосо пайгамбарлар Алла Тааланын эң сүйүктүү адамдары болуп атат да, эң сүйүктүү пенделери. Бирок ошого карабастан эгер жанагына карай турган болсок, бир адам күнөөкөр боло турган болсо, ага кыйынчылык келет. Ага Алла Таала аны кыйынчылык менен сынайт дей турган болсок, анда пайгамбарларды сынаш керек болуп калмакта. Пайгамбарларды, ошол пайгамбарларга неамат бериш керек эле. Бирок андай болбой калды да, түшүнүктүрбү? Демек, керек болсо пайгамбарлар Алла Тааланын жакын адамдары болсо деле, ага кыйынчылыктар менен не кылып атат? Алла Таала аларды сынап атат. Кийинки ушуга байланыштуу дагы тема, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ар кандай немелер болуп атат. Мисалы үчүн коронавирусту ала турган болсок, азыркы кездеги коомубуздагы актуалдуу немелерден болуп атат. Бул коронавирусту биз сыноо катары алганыбыз жакшыбы, же болбосо бул Алла Тааланын азабы катары алганыбыз жакшыбы дегенде, алымдарыбыз айтат, бул коронавирусту Алла Тааланын азабы катары, Алла Тааланын асмандан келген эскертүүсү катары кабыл алганыбыз жакшы дейт. Эмне үчүн дегенде, Алла Таала башка бир аятта айтып атат: "Астагфиру билла, захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас." Кургакчылыктарда, сууда дагы фасадтар көбөйүп кетти, ачыкка чыкты дейт. Фасад дегенден максат бул жакта ошол фасадтын кургакчылыкка ачыкка чыкты дегенин маанисин муфассирлер айтат. Ошол немеге кургакчылык немеде, жер кургакчылыкта жамгыр жаабай калды, мөмөлөр өспөй калды деген мааниде айтылат дейт. Ал эми сууда боло турган болсо дейт, ошол жана суулуу жерлерде, сууга бай болгон, сууга мол болгон жерлерде суулардын азайып кетүүсү деген мааниде айтылат дейт. Бул эмне себептен болуп атат десе, бима касабат айдин нас, адамдардын кылган күнөөлөрүнөн дейт. Демек бүгүнкү күндө мисалы үчүн сел, башка нерселердин баардыгы бул Алла Тааланын неси экен, эскертүүсү катары кабыл алгандыгыбыз жакшы. Эмне үчүн сыноо катары албаганыбыз жакшы болот десек, анткени сыноодо
Биз айттык да, эгер башына кыйынчылык келе турган болсо, сабырдуулук кыла турган болсо, ага сооп алат деп айттык. Кээде ушул сыноонун максаты эмне болуп калат? Пенде мусулман адамдын бейиште бир даражасы болот дагы, ал даражага ошол бир сабырдуулугу менен гана жетиши мүмкүн да. Анан ошол учурда Алла Таала бул адамга сыноо берет дагы, сыноо бергенден сабырдуулук кыла турган болсо, сабыр кыла турган болсо, анан ошондо ошол даражага жетет дейт. Анткени бейиштеги бир даражага жетүү бул оңой эле иш эмес да. Кыйынчылык менен гана болот. Анан биз жанагы жогоркуда немеге айттык да. Сабырдуу кылган адамдын сообу көбүрөкпү же болбосо шүгүр кылган адамдын сообу көбүрөкпү дегенде, биз шүгүр кылган адамдын сообу көбүрөөк деп айттык. Эмне үчүн дегенде дагы буга улай Абдурахман ибн Ауф радияллаху анхунун хадисин ала турган болсок, ал мындай деп айтып атат. Убтулина ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам бид-дарра. Пайгамбарыбыздын кезинде, пайгамбарыбыз менен чогуу жүргөн кезде, биздин башыбызга кыйынчылык келгенде, кыйынчылык катары сыноо келе турган болсо, фасабарна би сабыр кылат элек дейт. Сумма бтурина ба'даху бис-сарра фалам насбир. Кийин пайгамбарыбыз болсом бул дүйнөдөн сапар кылып өткөндөн кийин биздин башыбызга Кудай Таалам бизге бир нече деген дүйнөнү, неаматты, кадыр малды берип койду эле, бирок биз сабыр кыла албадык дейт да. Бул деген эмне деп атат? Ошол неаматка шүгүр алуу, ошондон сарптоо, башка бирөөгө берүү, Алла үчүн сарптоо, бул адамдын нафсына оор келе турган нерселерден болуп атат да. Демек ошол тараптан дагы мунун сообу көбүрөөк болуп калат деп айтышат. Анан ошол сабырдуулук туурасында дагы бир кыскача айтып кетейик. Эми сабырдуулук туурасында сөз кылгандан кийин аш-шей бишей юзкар деп алымдар айтышат. Сабырдуулук деген сөз, собур деген сөз жана анын сабырдуулукка тиешелүү болгон сөздөр Кур'ан-ы Каримде 100дөн ашык ирет кайталанып келген дейт. Бирок бардыгын топтоп келгенден мааниси эмнени түшүндүрөт десе, ошол хабсун нафси ала ма такраху ибтигоон лимардотиллахи таала дейт. Демек ошол нафска жакпаган нерсеге нафсы ошого көндүрүп сабырдуулук кылдыруу дейт. Эмне үчүн? Алла Тааланын сообуна, Алла Тааланын ыраазылыгына жетиштиги үчүн дейт. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде дагы мындай деп айтат: "Ас-сабру нисфул иман" дейт. Сабырдуулук бул имандын жарымы дейт. Сабырдуулук да бул имандуулуктун жарымы дейт. Адам баласы кайсы бир ийгиликке жетиш үчүн, мисалы үчүн эң бир мыкты бир врач болгусу келе турган болсо, кыйынчылыктарга сабыр кылыш керек болуп калат. Эң күчтүү мугалим болгусу келе турган болсо, ал дагы кыйынчылыктарында эмне кылыш керек экен? Сабырдуулук кылыш керек экен. Бул дүйнөнүн бардыгы сыноо болуп атат да. Жана ошондой эле дагы бир керектүү зарыл болгон маселелер бул сабырдуулук кылуу. Качан сабырдуулук болот десе, айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде: "Ас-сабру инда садматил ула" дейт. Биринчи кыйынчылык келген учурда сабырдуулук кылуу, мына ушул чыныгы сабырдуулук болуп эсептелет дейт. Бул дегени ошол учурда сабырдуулук кыла турган болсо, сооп алат деп атат. Бирок башка бир ошол биринчи кыйынчылык келген учурда сабырсыздык кылып, анан кийин убакыттын өтүшү менен барып ошого айла жок көнүп сабырдуулук кыла турган болсо, же болбосо башка бирөөлөр келип муну сороткондуктан анан келип ошол жийип, жумшарып, анан сабырдуулук кыла турган болсо, бул жанагы биринчи сабырдуулук кылган адамдын сообуна жетпей калат дейт да. Толук сабырдуулук кылган болбой калат дейт. Бул айласыздыктан сабыр кылышы мүмкүн, же болбосо башка бир себептерден сабырдуулук кылышы мүмкүн. Бирок ошондуктан Кудай Таалам биринчи сабырдуулук кылган адамдардын сообун толук кылып берет дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чектеп айтып атат, чыныгы толук сабырдуулук бул биринчи кыйынчылык келген учурда гана болот деп айтып атат да. Анан дагы кийинки ушул сабырдуулук туурасында Иса алейхиссаламдын айткан сөзү бар. Бул Ибн Абуд-Дунья Шейх Фудойл ибн Ияттан накыл кылып айтып атат. Ал мындай деп айтып атат. Иса алейхиссаламдын сөзүн алып келип атат. "Иннакум лан tudriku ма туридуна илля битаркикум ма таштахун ва ла таналуна ма та'малун илля бисабрикум ала ма такрахун" дейт. Силер өзүңөрдүн каалаган нерсеңерге, каалаган алдыга койгон максатыңарга эмне менен жетесиңер десе, эки нерсе шарт экен. Алдыга койгон жакшы максатка жетиш үчүн эки нерсе болуш экен, сөзсүз түрдө керек экен. Биринчиси кайсы? Өзүңүздүн нафсиңе каалаган, нафсиңе жаккан нерсени ташташың керек экен, биринчиси. Экинчиси, нафсиңе жакпаган нерсеге эмне кылыш керек? Сабырдуулук кылыш керек экен. Ошол аркылуу гана силер өзүңөрдүн алдыга келечекке койгон жакшы үмүтүңөргө, жакшы максатыңарга жетесиңер дейт. Кудай Таалам баарыбызга жакшы ой максаттарды берип, анан ошонун артынан жетишти дагы насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.